Эч ким камабайт, коркпоңуз. Sizge Камайт жардам деп. берет. Туугандар, Үй байке берет. камап Жардам салат бергиле. мени деп коркуп атат могу. Үйлөрдү карыс болуп калды да, могу чатыр. Ыйлабам. Ыйлабаңыз байке. Ыйлабам. Аябай жүрөгүндө иманы бар киши экен. Байке, ыйлабаңыз. Чатыртыкчыларга Байке. Анан бул Коюңуз кишинин байке. мындайда Болду, бүт болду. туугандары жок экен. Анасынан башка. Аялымда эле жан күйөрү жок экен. Балдарымдан Кыргыз жардам берет байке. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу катталуучулар. Азыр кошуналарынын өтүнүчү менен бир өтө муктаж үй бүлөгө келдик. Тилекке каршы бир оор сыноо түшүп калганда, кырсык болуп кеткен да, үйүндө өрт чыгып кеткен. Өрттүн чыгышынын себеби бул үй бүлөдө ушул кичинекей бөбөгүбүз, карындашыбыз жүгөрү бышырып сатып тирилик кылат экен, үй бүлөсүнө жардам берет экен, үйдө экөө эле иштейт экен. Өрт туугандар ушул жерге жабышкан. Кичинекей эле чоктон чыккан дейт да өрт. Жүгөрүнү бышырып атканда отту өчүрдүм деп ойлогон, анан ал учуп келип ушу жыгачтарга жабышкан. Мына ушул жүгөрүнү ушул казанга жасачу экен, тегерек четинин баары отун болгон. Анан кыз тиги карындашыбыз эми кичинекей да өрттү толугу менен өчүрдүм го деп, кичинекей баягы чогуу алып калган го, анан шамал болгондо бул жанындагы жыгачтарга жабышат. Жыгачтардын жанында эле мына бул үй. Үйдү көрсөт. Мектеп окуучусуңбу? Мектепти бүттүм. Мектепти быйыл бүттүң, 11-класста, Анан байкеси бар экен, байкеси экөө эле иштейт экен. Калгандарынын баары үйдө тилекке каршы ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелгендер да. Анан өзүңүздөр көргөндөй бул жерде өрт чыккан. Өрттүн жыйынтыгында бул үй өзүлөрүнүкү эмес, кошуналары 4 адамдын чатыры күйүп кеткен экен, элестетиңиздер эми. Анан эми бул жүгөрү сатып, мээнет кылып, тирилик кылып аткан үй бүлөнүн Карындашым менен иним жүгөрү бышырып сатчу эле, анан карындашым жүгөрүнү бышырып бүтө үйгө кирип кетет. Немесин отту өчүрүп кирип кеткенден кийин шамал болот. Шамал болгондо шамалдан чогуу ыргып чыгып, жалбырак отунга тиет, тутанып от чыгып кетет мындай. Отундардан сразу сарайга өтөт. Сарайга от күчөп кеткенде анан байкап калышат да биздин соседтерчи. Бизге келип тыкылдатып айтып, артты кара десе, арты күйүп аткан болот. Ошол артты күйүп, сарай лаулдап күйүп, анан могул жака Временка өтөт. Временкадан соседтерибиздин үйүнө өтүп кетет да. Бул соседтердин үйү өтө чоң да. Бул